тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет караган. Баяндамачылар Омурзаков Сүйүнбек Абдылдаевич, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы. Сейитов Чору Сейитович, экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары. Чакырылгандар: Пирназаров Марат Түгөлбаевич, экономика жана коммерция министрлигине караштуу финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасы. Сөз сизде, Сүйүнбек Абдылдаевич. Рахмат, урматтуу Жамиля Кубанычбековна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Урматтуу Жамиля Кубанычбековна, урматтуу депутаттар, комитет Кыргыз Республикасынын министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Үсенбек Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун карап чыгып төмөнкүлөрдү белгилейт. Аталган мыйзам долбоору кооп төндүрүш объекттерин пайдалануучу уюмдардын алдындагы иш берүүчүнүн камсыздандыруу боюнча милдеттерин аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликти киргизүү жана камсыздандыруунун милдеттүү түрлөрү жаатындагы ченемдерди өркүндөтүүгө багытталган. Мыйзам долбоор биринчи окууда Жогорку Кеңештин 2024 жылдын 27 июнундагы токтоо менен кабыл алынган. Регламент 51 беренесине ылайык мыйзам долбоор биринчи окууда кабыл алынгандан кийин жазуу жүзүндө сунуштар келип түшкөн жок. Жогорку Кеңештин аппаратынын лингвистикалык экспертиза бөлүмүнүн корутуусуна ылайык мыйзам долбоорунун мамлекет тилдеги тексттеринде айрым стилистикалык каталар оңдолду. Урматтуу депутаттар, жогорудагылардын негизинде комитет аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоо берүүңүздөрдү сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечилери экономика жана коммерция министринин орун басары Сейитов Чоро Сейитович жана ошол эле финанс рыногун жөнгө салуу көзөмөлдөө кызматынын төрагасы Пирназаров Мурат Түгөлбаевич катышууда. Кимде кандай суроо болсо алар жооп берүүгө даяр. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоору экинчи окууда каралып атат. Суроолор барбы? Суроо берүү үчүн сөз Култаева Гүлшаркан Окономнада. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу Марат Түгөлбаевич, сиз айтсаңыз, мына эмгектик милдеттерин аткарууда бардык эмгекчилерди камсыздандырыш үчүн милдеттүү камсыздандыруу кирип атат да. Бул деген эмгек берүүчүлөр, ишканалар камсыздаш керек болуп атат да, ар бир эмгектенүүчүнү. Мына ошол мезгилде айтсаңыз, азыр бул бардыгына тиешелүүбү? Бүт бардык жана өзүнүн жана форма собственностуна карабай, частный болобу, ОСО болобу же башка болобу, кимдерге булар? Же только жана өндүрүш производственниктерге гана? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. 2010 жылы өкмөттүн 113 токтому менен камсыздандыруу тарифтер бекитилип берилген. Мисал үчүн айта турган болсок, катуураак айтсаңыз. 2010 жылы өкмөт тарабынан бул тарифтер бекитилген. Мамлекеттик ишканаларда, мамлекеттик мекемелерден башкасынын бардыгы ушул камсыздандырууну кылууга милдеттүү. Мисал үчүн тарифтерди айтып кете турган болсок, горнодобывающая промышленность боюнча эгерде фонд оплаты труда 10 миллион сомго моделировать этип эсептесек, горнодобывающая промышленность 47 000 сом бир жылына жылдык чегерилет. Бул гостиница, ресторандар мисал үчүн 0,12% менен 12 000 сом төлөйт, 10 миллион сом фонд оплаты трудага. Ошол сыяктуу эле мына образование бергендер жылына 10 миллион сом алыш үчүн 2 000 сом төлөп беришет. Жана ошондой эле башка ишкерликтин дагы мындан да төмөнү бар. Эң төмөнү бул финансовая деятельность 6 000 сом, 10 миллион сом фонд оплаты трудага. Демек, азыр бизде мындай орточо айлык эсеби азыр бизде 34 000 сом деп эсептеп атышат да. Орточо айлык эсебинчи 12,5%-тен ал жанагы сот страховойго кетет. Андан сырткары мына ошо 34 000ден фонд оплата труда эми бир жылда 400 000 сом болсо, ошондо канча ишкана ээси, мисалы ОСОнун директору деп койсок болобу, ошолор канча бир адамга канча милдеттүү камсыздандыруу төлөйт ошондо. Мисалы 34 000 зарплатасы болсо. Орточо эсеп менен 400 сом бир жылына төлөнөт.
бир жылына 400 сомдун айланасы. ошол эмгекчи эгерде мындай травма алып кала турган болсо гана, андан сырткары милдеттүү жана камсыздандыруу медициналык ал өзүнчө жеке камсыздала берет. А бул деген эгер ошол жерден ишканада иштеп жүрүп, ошол жерден бир мындай травма алган болсо гана төлөнө турган акча да бул, туурабы? Травма ала турган болсо, каза болуп калса, инвалидность алса, ошонун бардыгына төлөп берет. Ал эмгек кодекси менен каралат го. Ал деген өзүнчө бир жобо бар го. Эгерде аны кандай бир мисалы травма ала турган болсо, комиссиянын чечими менен компенсация, пособие, ал башка мыйзамдар менен, башка положение менен каралат го. Гүлшаркан окуну, Инвалидность алар. ошонун дагы основасы ушул камсыздандыруу болуп эсептелинет. Ошол комиссиялардын баарын ишканалар түзүп, тиешелүү түрдө сиз айткандай компенсацияларды жана башкаларды төлөп бергенден кийин в регрессном порядке камсыздандыруу компаниядан ошол акчаны алып өзүнүн эмесине толуктайт алар дагы. Түшүнүктүү. Бул страховка каяка түшөт? Бул страховканы негизи бүгүнкү күндө бир нече камсыздандыруу компаниялар бар, ушул лицензия менен иштегенде. Анын ичинде мына мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы дагы бар. Ошолорго премиясы түшөт. Анан кайрадан камсыздандыруу деп баягы жөнөтүү өзүнүн тартиби бар. Ошол менен дүйнөлүк кайра камсыздандыруу компаниялары менен да иш алып барылат. Демек, булар эгерде ошондой травма алып кала турган болсо, булар камсыздандыруу, ошо милдеттүү камсыздандыруу, мамлекеттик камсыздандыруудан дагы бул акчаларды, эми камсыздандырылган өзүнө керектүү ден соолугуна жараша акчаны ала алса да болот экен. Андан сырткары жанагы комиссия чыгарган, эмгек кодексинин негизинде комиссия чыгарган чечим менен дагы пособие, компенсация да алса болот экен. Ошондой болуп атабы? Туура, ошондой болот. Рахмат. 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 Процедурный 3-ші микрофон. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Мен бир бул жакта маселе сиздерге тиешелүү эмес. Өзүм жеке маселем менен сүйлөп коеюнчу, кечирим сурайм. Бизде кээ бир депутат айымдар бар да, кээ бир деп айтсам азыр башкалар капа болот. Куран окутуптур жакын арада эле, билбейм качан. Куран окутканда биз 3 айлык каникулда жүрдүк да. Биз келе албай калдык, туурабы? А эми келип Куран окутуп коебуз. Жаткан жери жаннатта болсун, бейиште болсун. Бирок эч качан көрөт элем Куран окуп келбесең, сен апаң өлгөндө деген сөздү мен айттырбаймын. Айтып коеюн, коллегалар, бул жердечи чача пача деген ушаңарды токтоткула. Өз ичи арада ичиңерде чечишип алгыла. Эч качан бирөөнүн апасынын асылганыңарды укпайм мындан ары. Сиздерге тиешелүү. Бардыңыздарга тиешелүү. Мындан ары бирөөңүздөрдүн оозуңуздардан чыкпасын, катуу тиет экен мындай сөз. Ооба, Куран окутулду. Кудай сактасын. Куран окуган бара албай калсак, азыр мен барсам эжеге кандай гана сөздөрдү айтпады. Өткөндө дагы айтат. Көрөт элем сен апаң өлгөндө деп. Туура эмес, мындайдан кайталык. Биз тем более эл өкүлү мындай нерсеге барбайлык. Барыңыздарга рахмат. Апага асылбагыла мындан ары эч качан. Рахмат. Кийинки сөз Бекеш Дасан Далабаевичте. Марат Тугульбаевич, вопрос такой. Страховка сколько будет стоить? Вот как за работникам, за работодателя и страховка вот по опасным производственным объектам? Я понимаю, законы эти с 2008 года действуют и никак не могут в полной мере работать, но все-таки вот интересует вопрос нагрузка на предпринимателей, потому что вы понимаете, у нас очень много сейчас страховок вводится. В связи с этим вопрос. Среднюю цену скажите. Спасибо, Дастан Далабаевич. Мы на основании постановления правительства Кыргызской Республики, которое было принято 26 февраля 2010 года, и этим постановлением были установлены тарифы по этому виду обязательного страхования, мы попробовали смоделировать на годовой фонд оплаты труда, поскольку привязка идет именно на фонд оплаты труда. И получается, что вот средняя цена, например, если образование, например, обрабатывающая промышленность, образование, вот, например, будет стоить на 10 миллионов оплаты труда, ну, чтобы 10 миллионов сомов максимально получить страховую сумму, надо будет заплатить 2000 сомов в год. 2000 сомов год. В год? Да. За работника? За работника будет работодатель платить. То есть, ну, он ежемесячно будет платить же или сразу годовой будет? Там по договоренности между страховщиком и страхователем сумма может быть разделена. Потому что, ну, вы же знаете, работники сейчас
такие, сегодня поработал, завтра ушел. Ну, здесь поэтому страхователем выступает именно сама организация, которая остается более-менее постоянной. То есть на договоренность. Да, да. Ну, не, На ну фонд точно оплаты труда. 2000, вот это средний вы говорите. Ну пусть будет 3 даже тысячи. Нет, Ну, смотрите, по горнодобывающей промышленности риск очень большой. Здесь на 10 миллионов фонда оплаты труда страховая премия в год будет стоить 47 тысяч сомов. все понятно. Самая высокая. Это по работникам. Да. А если вот, например, по строительству говорить, то 10 миллионов сомов страховки будет стоить 14 тысяч сомов. Хорошо. А по перевозке вот этих опасных производственных По объектов? перевозке опасных грузов тоже этим же постановлением все тарифы были установлены. Здесь, например, тоже на лимит ответственности, если 10 миллионов мы возьмем, то горные работы, обогащение полезных ископаемых, подземные работы, это будет стоить 21 600 сомов в год. Например, оборудование под давлением, где работает, там будет на 7 миллионов максимальный лимит ответственности, страховка будет стоить 15 120 сомов в год. И самое минимальное, это вот грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, они будут к минимальному лимиту ответственности 1 000 000 сомов, это будет стоить 1440 сомов в год. Ну, самое главное, не будет большой нагрузки на предпринимателей. Ну, Нагрузка будет, но... Да, это как бы здесь не очень большие нагрузки. Надеюсь, потому что у нас столько нагрузок в последнее время. Ну ладно. Страховые тарифы все утверждены уже, они не Все будут понятно. меняться. Законы-то есть уже с 2008 года, поэтому, конечно, ответственность должна быть. Ладно. Спасибо. Рахмат, кийинки сөз Садырбаева Жылдыз Эсенбековнада. Рахмат. Марат Тугульбаевич, скажите, пожалуйста, какой минимальный размер страховой суммы? По какому виду вы говорите? Вообще из-за оплаты труда, какой минимальный размер страховой суммы будет? Страховая сумма, она привязана к фонду оплаты труда. Здесь как бы минимальная вот только к фонду оплаты труда. Мы просто вот смоделировали на 10 миллионов сомов, если, к примеру, будет фонд оплаты труда, самое минимальное это образование получается. 2000 какая сомов. сумма будет? 2000 сомов. Всего 2000 сом будет, да? Всего 2000 сомов на 10 миллионов. Это Если самая минимальная сумма Да. страховая. Если, например, в 10 раз меньше миллион, если фонд оплаты труда, то, соответственно, это 200 сомов будет в год стоить. А потом, как вы будете вообще рассчитывать страховую премию? Страховая премия, она рассчитывается на основании постановления правительства 2010 года. И здесь есть коэффициенты по категории деятельности, вот какая, например, горнодобывающая, образование, обрабатывающая. Вот. По каждому виду установлен коэффициент. Вот этот коэффициент вы рассчитывали по какому принципу? Ну, сейчас для того, чтобы вам сделать представление, мы примерно взяли, смоделировали 10 миллионов сомов фонда оплаты труда, и с него, отталкиваясь, я озвучиваю эти цифры. Это проценты от категории, да? Да, от категории. Еще скажите, пожалуйста, вообще в дальнейшем предусмотрено, например, вот отчисления страховые можно применять там для других, да, этих случаев, например, болезнь какая-нибудь или там операция какая-нибудь срочная, но можно использовать деньги. А вот эти вот страховые суммы можно будет в таких случаях использовать? Или только то, что перечислено вами, там, в случае смерти, инвалидности, травмы? Ну, в случае болезни, это если явилось результатом страхового случая на производстве, на работе, то это Ну, будет, нет, может это быть человек будет болеть покрывать. не связано с производственными какими-то вредностями. Просто человек, вот, соматическое такое заболевание у него, диагноз поставили, он может его использовать вот вне зависимости от производства. То есть это заболевание, эта нозология не связана с производством, с какими-то там вредностями на Нет, работе, а скорее просто у него всего. соматическое заболевание. Он не может использовать это. Скорее всего, нет, и через фонд обязательного медицинского страхования это будет разрешаться. Ну, это было бы, наверное, справедливо, если бы человек мог бы использовать это на благо здоровья, независимо от производственных каких-то... Мы хорошо посмотрим этот вопрос. Спасибо.
Рахмат. Мыйзам долбоору боюнча суроолор аяктады. Аппарат бүтүн Кыргызстан фракциянын мүчөлөрүн чакырыңыздар. И ынтымак фракциянын чакырыңыздар. Келишсин. Комитеттин корутундусун окуу үчүн укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Омурзаков Сүйүнбек Абдылдаевичке сөз берилет. Рахмат. Комитет аталган мыйзам долбоорун талкуу жыйынтыгы менен төмөнкүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбеков Жапаров тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат. Аппарат кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 85 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун экинчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 68, каршы 3, бара 71, каталды 85, мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Кийинки маселе. Үчүнчү маселе боюнча чакырылгандар орун алыңыздар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2024 жылдын 4 сентябрындагы номер 2331 токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын макулдашылган варианты. Баяндамачы депутат Козуев Алишер Абибилаевич, макулдашуу тобунун мүчөсү. Сөз сизде. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2024 жылдын 4 сентябрындагы номер 2331 токтому менен түзүлгөн макулдашуу тобу тарабынан иштелип чыккан энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын макулдашылган варианты сиздердин карооңуздарга сунушталууда. Урматтуу депутаттар, мыйзамдын макулдашылган вариантын колдоп бериңиздерди суранабыз. Тиешелүү суроолорго жооп берүү үчүн министрликтен келишкен. Жооп берүүгө даярбыз. Урматтуу депутаттар, макулдашылган мыйзамдын вариантын добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 68, каршы жок, бар 68, каталды 85. Мыйзамдын макулдашылган варианты кабыл алынды. Рахмат, чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Кийинки маселе боюнча чакырылгандар орун алыңыздар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи Министрлер Кабинетинин төрагасы Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачылар Ханжеза Карим Лимзарович, Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымынын орун басары Ороза Бактияр Сайпидинович, юстиция министринин орун басары чакырылган. Конкубаева Үмүткан Оргазиевна, башкы прокурордун орун басары. Сөз сизде, Карим Лимзарович. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарда кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору экинчи окууда демилгечи Кыргыз Республикасынын Министрлердин Кабинетинин төрагасы Акылбек Усунбек Жапаров мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2024 жылдын 20 июндагы
номер 2234 токтому менен биринчи окууда кабыл алынган. Мыйзам чыгаруу демилгеси укугун субъекттеринен бул мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алгандан кийин ага карата жазуу жүзүндө түзүтүүлөр келип түшкөн жок. Тиешелүү органдар турат. Суроолор болсо жооп бергенге даяр экен. Рахмат. Мыйзам долбоору экинчи окууда каралып атат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Жок. Комитеттин корутундусун окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымынын орун басары Ханжеза Карим Лемзаровичке сөз берилет. Рахмат. Комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин сунушталсын. Мыйзам долбоору экинчиде колдоп бериңиздер. Рахмат. Аппарат, кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 85 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун экинчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 71, каршы жок, баары 71, каталды 85. Мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Кийинки маселе боюнча чакырылгандар келди. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө, жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Маматалиев, Сыдыгалиев, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Маматалиев Марлен Абдрахманович. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Чакырылгандар Шайназаров Тынчтык Ураимович, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары. Рыспаев Бакыт Келгенбаевич, жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун директорунун орун басары. Сөз Марлен Абдрахмановичте. Процедурный экинчи. Урматтуу төрайым, Алмазбек Акынжанович, мен сизге кайрыла турган бир маселем бар эле. Мына Ысык-Көл районунда Темир, Кашат, Корумду айылдарында сел жүрдү. Ошол боюнча өкмөттүн өкүлчүлүктөрү, райондук акимчиликтердин баары иштеп атышат. Мына Жогорку Кеңешке да кайрылып бир төраганын фондунан да акча бөлдүрүп аттык эле. Анан ошол жерде бир чоң суроо пайда болду да. Таза суу, иче турган суу ошол айылдарда аябай кыйын болуп атат да. Ошол таза суу маселесин оңдойт. Эми ал баягы тыгылып бузулуп калса керек. Ошол жагынан бир айтып тезирээк бир чечимге келип бербестерби? Отура беребизби эми ошону? Ошону бир немеңизге алып коюңузчу, пожалуйста. Рахмат. Макул. Марлен Абдрахманович, 6-чы маселе, кийинки маселе дагы чогуу эле карап. Ооба, 3-4. Азыр мен кийинки маселени да окуп коеюн, сиздики экен. Эки маселени бир кароого каршы эмессиздерби? Биринчи окуудагы. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө, борбордук статусу жөнүндө, Ош шаарынын статусу жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечилер депутаттар Маматалиев, Ташиев, Маткеримов, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачы депутат Маматалиев Марлен Абдрахманович. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Чакырылгандар Шайназаров Тынчтык Ураимович, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары. Рыспаев Бакыт Келгенбаевич, жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун директорунун орун басары. Сөз сизде, Марлен Абдрахманович. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар.
сіздердің қарауыңыздарга азыр айтылған эки мыйзам киргизилип атат. Пакет менен кароону сунуштап жатабыз. Анткени бул ушул биздин шайлоо процессине тиешеси бар мыйзамдардын бири. Билесиздер, АТР өттү. АТР өткөндөн кийин бизде ошол реформаны аткаруу максатында бир топ шаарларда бириккен. Анан 17 ноябрга шайлоо да белгиленип коюлду да. Бирок ошол эле учурда АТР өткөнү менен бир топ шаарлардын шайлоочуларынын саны көбөйдү. Эгерде бир презентацияны алып койсоңор, азыр мындай мисал катары көрсөтөт. Мисалы ошол эле Караколду айта турган болсок, анын шайлоочуларынын саны 70 миңден ашып кетти, бирок депутаттардын саны 31. Мисалы Майлуусуну карап көрсөк, эгерде анын шайлоочуларынын саны 26 миң, почти мындай 2,5 эсе 3 эсе азыраак. Депутаттардын саны деле ошол бойдон калып калган да. Эми АТР өткөзгөндөн кийин, шайлоочулардын саны көбөйгөндөн кийин, анда биз ушул депутаттардын дагы санын кичине көбөйтүп коеюн дедик эле. Анткени алар баары бир деле ошол жактагы жергиликтүү ошо проблемаларды чече турган дактаны ошол депутаттар да. Ашыкча айлык кетпейт. Алар билесиздер, айлык алышпайт. Алар болгону ошол өзүнүн ишмердүүлүгүн гана түз алып барганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Ошондуктан биз сунуштап жаттык эле. Республикалык маанидеги эки шаарыбыз бар. Анын ушул бирөөсүндө Бишкек шаарында 500 миңден шайлоочулардын саны ашып кеткенге байланыштуу 51 депутатка, мындайча айтканда 6 депутат кошумча кошуп берсек туура болот деп эсептеп атабыз. Андан сырткары Жалал Абад шаары менен анан Каракол шаарына дагы тиешеси болуп калат экен. Анткени аларда дагы 70 миңден ашык болуп кетти. 70 миңден ашкандарга биз 41 депутат болсун деп атабыз. Аларды дагы санын көбөйтүп аттык эле. Ошого байланыштуу реформанын алкагында ушул сандарды көбөйтүү каралып жаткан бул биринчи мыйзам. Эми эгерде экинчи мыйзамды дароо эле биротоло айтып кете турган болсок, ал шайлоо боюнча мыйзам өткөндө сиздер менен чогуу караганбыз. Урматтуу депутаттар, сиздер ушул жерде суроо берип туруп айткансыздар да, ал жерде бир норма кирип калган экен, түрмөдө отургандар шайлаганга укугу бар деп. Биз ушул жерде сиздер менен чогуу сүйлөшүп атып, жок кандай болгонго биз каршыбыз деп, сиздер каршы чыккансыздар, биз колдоп бергенбиз. Бирок эми жанагы немеге кеткенде, официальный редакцияга кеткенде, ал нерселер камтылбай калыптыр да. Комитеттин отурумунда жазуу түрүндө кирбей калып, бир топ ушундай үзүлүштөр болуп калган экен. Биз ошондо эле кайра оңдоп киргизип атабыз. Биз айтып атабыз, эми түрмөдө отургандарга жанагындай мүмкүнчүлүк берилбей эле койсун. Анткени ал кайра эле келип туруп алар ошол өз ыктыяры менен добуш бербейби, кандай берет, ал көп мындай маселелерди жаратып калышы мүмкүн деп биз ушул норманы дагы алып койдук эле. Ушул основной эки маанилүү нерсе ушул эки жерде камтылып келет. Урматтуу депутаттар, ушуну биз сиздерден суранабыз, суроолор болсо жооп бергенге даярбыз, анан колдоп бериңиздерди өтүнөбүз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Аппарат табло бериңиздер. Суроо берүү үчүн сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнада. Микрофон. Рахмат. Марлен мырза, айтсаңыз, ошондо деген бүгүнкү күндө билим берүү системасында иштеген, мисалы, мугалим болуп иштесе, же башка жаатта иштесе, социалдык сектордо иштесе, ошондо ал айымдарыбыз катыша алабы? Ошону так мага жооп берип койгулачы. Алар катыша алат, бирок аларды азыркы действующий мыйзам боюнча жумуштан кеткиле деп койгон да. Биз айтып атабыз, жок, токтотулуп турсун убактылуу, анан катышсын деп атабыз. Наоборот, мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атабыз да. Айымдарга шанс берилиш керек да. Анткени деген жесткий же тиякты танда, же биякты танда деген туура эмес болуп калып атат да, дискриминация болуп. Ошон үчүн биз бул мыйзамда аларга уруксатты берип атабыз, жана алар катышсын деп жумушун таштабай эле временно мамлекеттик кызматта иштеген адамдар, муниципалдык кызматта иштеген. Жок, муниципальный ал башка, ал өзүнчө. Мисалы, шаардык кеңеште тазалыкты айтып коелу. Тазалыкта иштей турган болсо, анда ал башка маселе да. А врач, больницада иштеген биздин врачтарыбыз, же мугалимдер, же директор школдор ал өзүнчө. Ошон үчүн биз аларды бул категориядан чыгарып, алар жумушун токтотпойт, алар убактылуу гана токтотот дагы шайлоого бара берет деп атабыз. Мен ойлойм, бул эң туура маселе болот. Так, экинчи суроом. Эгер мисалы жогорку кеңештин депутаты партия ачып, анан ошол партиянын башында тизмесинде туруп, местный кеңештин шайлоосуна катыша алабы?
ал буга чейинки мыйзам биз ага тийишкен Ошол жокпуз, бирок өзгөрүлдү, өзгөрүлгөн жокпу? ал норма боюнча эски ойдон калды, биз ага тийген жокпуз. Тийишкен жоксуңар. Эсиңизде болсо керек, жанагы Ата мекен партиясы убагында действующий депутаттарды алдына коюп чыккан, ал нерсени биз тийген жокпуз. Кандай болсо Ал ошондой ошол эле калды. бойдон калды. Ошондо бүгүнкү күндө шайлоодо ошол бойдон калып атат. Биз аны тийген жокпуз. Тынчтык Кураймович, айтып коесуздарбы? Ал нормага тийген жокпуз биз. Марлен мырза, мен бияктан тактап коеюнчу анда циктен, Тынчтык Кураймович, айтып Борбордук коесуздар шайлоо ошол жагын. комиссиянын төрагасынын орун басары Шайназаров. Марлен Абдрахманович туура айтты, андай чектөө жок. Жогорку кеңештин депутаттары жергиликтүү кеңештин шайлоосуна катышканга укуктуу. Агитацияга катыша алышпайт. Катышат. Катыша алышат. Ооба. Ошондо шайлоо болгон учурунда эле башталганда эле приостанавливать жумушун, туурабы? Жок, депутаттарга чектөө жок. Жогорку кеңештин депутаттары вообще токтотпой эле любое время катышканга Ошону региондордон да ошону укугу бар. Укугу бар. Все, рахмат. Айымдарыбызга анда бүгүнкү күндө социалдык сектордо иштеген айымдарыбызга чектөө жок экен анда. Жок. Толугу менен катышса болот. Кайра аларга Убактылуу мүмкүнчүлүк түзүп берип токтотуп, атабыз. жетекчилери жок, сен же тиякты же биякты танда дегенге укуктары жок. Жок, эми жок. Буга чейин болгон, азыр алып койдук. Все, туура, колдойм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дасан Далабаевичте. Мен Тынчтык Кураймович, сизге суроону берейинчи. Азыр мына 17 сентябрдан баштап шайлоо кампаниясы башталат. Дистанционный шайлоо деген, анан электрондук шайлоо, ошол кирип атабы? Урматтуу Дастан Далабаевич, ооба кирди. Электрондук дагы шайлоо болот, Ооба, электрондук болот, бирок өзүңүз жакшы билесиз, ошол мыйзамда кирилген, президенттин жарлыгында көрсөтүлдү, бирок мыйзамда ошол борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан тартиби аныкталат деп көрсөтүлгөн. Сиздер кабыл алган мыйзамда. Андан кийин дагы биз сунуш бердик, урматтуу депутаттар, колдоп берсеңиздер, ошол электронный дегенге биз дагы кошуп атабыз бумажный дегендичи. Бумажный. Электронный или бумажный бюллетень депчи. Электронный бюллетень и даете возможность использования бумажного бюллетеня. А вот дистанционно от электронного чем будет отличаться? Электронный практически... Не приходя на участок, да? Находясь в любом месте, вы можете проголосовать как через компьютер, через телефон, а дистанционно это уже использование, может, электронного бюллетеня, либо бумажного. Например, я прописан в АШЕ, мы здесь создаем, открываем участок, например, в центре избиркоме. Я имею право сюда прийти и проголосовать, это дистанционно. То есть вживую я прихожу. Да. Тут вы сами на участке. Но данные идут на тот участок, где я зарегистрирован как избиратель. Дастан Далабаевич, мен толуктап коеюн, бул форма 2 эмес, сразу айтайын. Да. Бул жанагы биз көнүп калган коррупционный форма 2 эмес. Бул наоборот мүмкүнчүлүк. Мисалы студенттер, Токтогулдун студенттери бул жерде окуйт деп коелу. Ал Токтогулдагы шайлоо өтүп атат. Бул жактагы студент эгерде участок ачылса, ал барып добуш берет. Бирок ал добуш ошол Токтогулга кетет. Бишкекке алып келип форма 2 менен баардыгын көчүрүп алып бир участокко, анан кайсы бир участокко көчүрүп алып акча берип кылган болбойт да. Бул жерде мүмкүнчүлүк түзүлүп атат, эгерде ошондой студенттерибиз бар болсо, аларды дагы өзүнүн добушун ошол жака бергенге мүмкүнчүлүк түзүп атат. Но ни в коем случае жана голосту бул жака же жака ташыган болбойт. Түшүнүктүү. Анда мындай суроо болуп атат да, азыр Эльвира айым дагы суроону берди. Ошол эле директор, главврач азыр мисалы шайлоого катышып калса, утса, ошол эле райондо иштесе кандай болуп калат ошондо? Мисалы главврач мисалы барды десек, депутат болуп калды. Ал главврач катары иштей береби, и депутат катары иштей береби? Ал биз киргизип аткан норма катышканга чейинкиси норма, Дастан Далабаевич. Мында болуп атпайбы, катышканга чейин кандидат болуп катталып атканда, главврач болсо айтып атат да, сен бар, короче, же депутат болосуң, же главврач болосуң. Анын үчүн заявление жазда чыгып кетип атат да. А биз андай кылбай атабыз. Биз айтып атабыз, токтотуп турсун. Убактылуу токтотуп турсун. Жок, мейли утту десек, мисалы өттү ал. Эгерде утуп өткөндөн кийин эмне болот? Уткан күнү деле, утпаган күнү деле ал өзүнүн жумушун кайра уланта берет да. Если это не касается тех должностей, которые... То есть депутат болуп и еще главврач болуп? Главный должностторго это не касается. Не, ушундайбы, туура мен түшүнүп атамбы? Вот главврач болуп и еще депутат болуп.
экөөнү параллельдүү алып кете берет. Алып кете берет, да? Но тут несправедливое отношение получается. Депутат, который возглавляет больницу, он к себе бюджет будет больше тянуть, чем тот главврач, который не является депутатом. Директор школы, который является депутатом, он себе будет больше бюджета тянуть, чем тот директор школы, который не является депутатом. Видите, поэтому в свое время эта норма вносилась. Не для того, чтобы там директоров вычеркнуть, для того, чтобы справедливое было отношение. Представьте, вот вы директор школы и еще и депутат. Ваша школа будет цвести и пахнуть, а другая школа рядом, которую директор не депутат, эта школа будет, я не знаю, там с ней что будет, да, там она бюджета не будет получать. Потому что на себя тот директор будет перетягивать больше, у него возможностей больше. Это же неправильно же, уважаемый депутат. Туура, Дастан Далабаевич, негизи ушундай дискуссияда маселе бар, бирок бир жылдары ошол саламаттык сактоо мекемелеринин жана билим берүү мекемелеринин башчыларын депутаттыкка койбойт деген мыйзам чыгып, бир жылдары ошол жергиликтүү кеңештин деңгээли түшүп кеткен да. Себеби жерлерде, аймактарда интеллигенция өкүлдөрү ошолор болуп эсептелинет. Ошондуктан бул мыйзам кайра кирген. Буга чейин деле ошол бала бакча, мектеп, ФАП, ГСВнын башчылары параллелдүү өзүнүн ишин да жүргүзөт, депутат да болуп иштеп атышат. Мен кошумчалап коеюн, Дастан Далбаевич, мындай да, если тазалыкта иштеп, түздөн түз местный бюджеттин акчасына тиешеси бар жетекчилер бул жерде ал отурбайт. Жок, тазалыкты түшүнүктүү мейли. Жок, местный бюджет менен параллельный болсо, ал эки должности занимать эткенге акысы жок. Тазалыкта отура алган депутат боло албайт. Здесь ал сиз айткан жана врачтар, же болбосо сиз айткан жанагы мугалимдер, алар республиканский бюджеттен каржы алат. Алар ал жерде отура туруп городской кеңештин депутаты болуп эч качан өзүнө акча көбүрөөк ала албайт да. Бул жерде бул биринчи жагы. Экинчи жагы азыр айтып кеткендей, эми мүмкүнчүлүк түзүп берели, наоборот тескерисинче. Ал врач менен мугалим биз көнүп калдык го, алар жакшы эле өзүнүн жумуштарын алып барат. Алар бир башка саясаттан алысыраак болот кээде. Бирок эми ошол жерде өзүнүн элинин лидери болуп чыкса, көйгөйүн көтөрүп атса, мен ойлойм бул туура эле да. Бул тем более местный кеңеш. Билбейм, Марлен Абдрахманович, менин позиция башкача. Директор болуп, анан естественно ал мугалимдерди жүдөтөт да, чуркатат. Канчалык болсо дагы, жок кандай болбойт, жумушту токтотот десек дагы чуркатат аны. В любом случае. Ну, я думаю, давайте так. Өзүңүз эле билесиз. Мисалы сиз главврач болсоңуз, в любом случае чуркатмаксыз да. Ал любой киши аны кылат. Өтөм деген. Тасланбайч, эми Кыргызстан өнүгүп өсүп келип атат. Мурдагы жат көрүнүштөр жокко чыгып баратат. Көп нерсе артта калды. Биз дагы эми кичине алдыга карай өнүгөлү, өсөйлү. Эгерде сунушуңуз болсо, келиңиз, экинчи окууда карап чыгайлы. Бул азыр биринчи окуу. Азыр билесиз. Садыр Нуркожоевич, биздин урматтуу президентибиз туура эле кылганда администрирование ошону админ ресурсту жойгону. Азыр ошол эле админ ресурс башталат да. Эртең эле сөз болот да. Мына бул больница тияка чуркап атат, бул мектеп, бул партиянын болуп калды. Биз ошого алып барып атабыз да дагы эле. Сунушуңузду бериңиз, экинчи окууда карап мектептерди бөлүп, бала бакчаларды бөлүп, и потом партия же договариваться начнут. Давай, мейли, сен бул мектептерди ал, биз бул бала. Рахмат. Кийинки сөз Масалиев Исхак Абсаматовичте. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, баяндамачылар менен депутаттардын ортосунда түшүнүктүндөй болбой атат да. Марлен Абдрахманович, сиздер берген сунушта статус депутата местной кеңеши мындай жазылып турат да. Депутатом местной кеңеши не может занимать государственные муниципальные должности. Все, точно. Бул бир. Дальше. Более того, эгерде ошол райондо тейле көрсөткөн ишкана болсо, анын да жетекчиси боло албайт. Более того, работник, нанятый на работу исполнительным органом местного самоуправления на основе трудового контракта, не может быть депутатом местного кеңеши. То есть даже дворник боло албайт да. Дворник контракт менен кирет, туурабы? Дворник жергиликтүү кеңештин депутаты боло албайт. Калгандарды айтпады. Ошондуктан бир да иштеген, ошол жердеги жетекчи кызматта, тейлөө кызматта, башка камсыз кылган кызматтарда иштегендер депутаттыкка жол тосуп атабыз да. Бул жерде мен ойлоп атам, маселе бир аз бар, кичине ойлонушубуз керек. Балким жетекчилер жеринде кеп болсо, бул түшүнүктүү. Катардагы доктурга, катардагы дворникке болсо, анда маселе тоскоолдук кылбаш керек да. Анан работник деген сөз бул рядовой работник да. Контракт менен алынган шопур да боло албайт.
Бұл әділеттүү емес. Мен ойлап атам, бұл мыйзам бир жагынан негизи керек болуп атат. Биз баягы чектелди деп атабыз. Директор школ, ошо территориальный управление башчысы, аким, же башка ошолорго бираз мындай же депутаттыкка бар, же кызмат ордуңда отур. Барганда да өз кызматыңды тапшыр. Ошол принциппен кеткенибизде оң болот да. Биз баарыбыздын максатыбыз бир. Шайлоо адилеттүү болуш керек. Мен Боршайконго тактоо иретинде бир суроом бар. Сиздер азыр бирдеме айтып кеттиңер. Жогорку кеңештин депутаттары кааласа жергиликтүү кеңешке партиялык тизме менен алдын катарда болуп бара берсе болот деп атасыңар, туурабы? Ооба. Шайлоо бүткөндөн кийин биз өз ордубузда кала берип, артта турган команданы сүйрөп келебиз деген эгер утуп калсак, ошондой болобу? Эми ал Исхак Саматович ошол талапкердин ыктыяры да. Жок, мен ойлоп атам, сиздер шашып кеткен жоксуздарбы? Себеби мен депутаттыкка койгондо бир мандат округтан сиздин төрайымыңыз, сиздерди башкарган комиссия мага мындай жооп берген. Господин Масалиев, право на выбор у вас удовлетворено. Дайте другим гражданам деген сөз бар. Ошол да принципте турушуңар керек да. Силер жогорку кеңештин депутатсыңар, шайландыңар. Жетишет силерге деген. Неге мага жеткенде тыюу, азыр ушун сунуш берип атасыңар. Мен ойлоп атам, бир аз маселе бар. Мен ойлоп атам, экинчи окууга чейин бир пикир алмаштаңар ашыкча болбойт да. Менде кат турат. Менде кат бар да. Ушу төрайымы кол койгон. Сен дейт укугуңду пайдаландың дейт да. Законда жазылган жок да. Бир жолу, эки жолу пайдалансың да. Бул жерде ошого карама каршылык келет. Мен силерге көңүл буруп атам. Экинчи окууга бирдикке келиш керек да. Макул, сунушуңуз бериңиз. Мен бүттүм. Рахмат. Кийинки сөз Сыдыков Бактыбек Усейновичте. Рахмат. Жамиля Кубанычбековна, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Марлен Абдрахманович, биздин шаарларда бүткүл шайлоо процесси бир принципте өтөбү? Бардык шаарларда бирдей эле принципте өтөт, бир эле мыйзам менен бирдей эле өтөт. Эмнеге Бишкек менен Ошту бөлүп атабыз анда бир принципте өтсө? Бул жерде принциптерине бөлгөн жокпуз, количество депутаттарды эле бөлүп атабыз да. Количество сиз мына 31-беренеде биринчи пункт кылып бөлүп атасыз, экинчи пункт кылып бөлүп атасыз. Мына мындайчы башаламандык башталып атат да. Могу биринчи пунктта кеңеши городов Бишкек, Ош дегенде до 500 тысяч 45 депутатов деп турат да. Досы эле бар, 30 жок да. Кийинкисинде от 70 тысяч одного и выше 41 депутат деп турат да. Мына ошол жерде башаламандык башталып атат да, бүт бардыгычы. Ошонго Бишкек менен Ошту бөлбөй эле, ушунчалык эле 45 депутаттык мандатты биз сактагыбыз келсе, Ош шаары үчүн 300 миңден 500 миңге чейин деп койсок болбойбу? Макул, ошондой кылалы, же болбосо города республиканского значения деп коелу, ошондо мен ойлойм бирдей болуп калат ошондочу. Бир эле ошончо. Дагы бөлүп атпайсызбы сизчи? Биз бу жерде калктын санына жараша кылып атпайбызбы, туурабы? Калктын санына. Ошол принцип менен келип атпайбыз, туурабы? Ошондуктан мен айтып атам, мына бу жерде до 500'ту, 30 жок дагы 45 деп атасыз. Түшүндүм мен. Макул. Башаламандык башталып атат. Макул. Кошуп коебуз анда, сиз айткандай, от деп туруп. Ошондо Бишкек менен Ошту алып салып эле от 71 тысячи до 300 тысяч там 40 категория, анан кийинкиси бир категория. 300 миңден 500 миңге чейин, 301 миңден 500 миңге чейин 45 мандат деп макулбу? Ушундай кылып экинчи окууда карап чыгабыз, карашы. Анан дагы бир маселе, билбейм, бул баягы Бишкек менен Ош шаарынын статусуна жараша кылып атасыңар, кандай, буну да карап көрүңүздөр. Бирок менин пикирим ушундай, ушул жерде кичине башаламандык болду. Бул жерде просто эки шаардын өзүнчө статусу жөнүндө отдельно мыйзам болгонго байланыштуу ушундай жазылган да. Бирок мен карап чыгам, мен түшүндүм сизди. Карап чыгам, мен сунушум эле бул. Туура болобу, туура болбойбу, аны билбейм, сиз карап чыгыңыз. Муну пробацияда жүргөндөр боюнча булар укугу барбы добуш бергенге? Сиз онун ичинде отургандарга гана тиешеси, андан эми чыккан пробацияда жүргөндөр башкаларга бул тиешеси жок. Алар укугу бар. Ооба, укугу бар. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Эргешев Бекмурза Аскарбаевичте. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы чакырылгандар. Мен берейин деген суроону мен астында коллегам Бакыт Сенч берип кетти. Ошол жерде
Марлен Абдрахманович, мынау чектеген тура болбойт да, тура эле айтып атат да. Бул жерде же ошо жана республикалык назначениени көрсөтүш керек, статусту. Баягында кылбай элечи 500 миң деп турбайбы? Болбосо ошо 300 миңден 500 миңге чейин деш керек да, тура эле да. Ошондой эле койсо, баягы шаарларды киргизбей койсо, а кийин калган шаарлар, эгер ошол эле мүмкүн Жалал Абад, же Кара Балта, же Токмок 300 миңден ашса, аларга дагы 51 мандат уже бериле берет. Туурабы? Эгер ушундай кылсаңыз, мен да сунушун колдойм, мен да ошо сунушту. Андан сырткары суроо, форма 2 деген болобу, болбойбу? Болбойт. Форма 2 деген болбойт. Мен учурда ошо пайдаланып Тынчтык Ыбрайымович, сизге суроом бар эле да. Кече барганда дагы ошол баары сурап атышат да, кандай болот экен деп. Жетекчилик, азыр дагы жогоруда мен коллегаларым суроо берип өттү. Кимдер мына, мисалы үчүн азыр айтып атасыздар, эгер бюджеттен каржыланган мекемелердин жетекчилерине мен макулмун, алар барбаса. Бирок өзүн өзү каржылаган мекемелерге эмнеге болбойт? Бул жерде жок, тыйы бар. Бул жерде мугалимдерге, врачтарга гана, жетекчилерге уруксат берилген. Баягы билим берүү тармагына ошондой эле саламаттык сактоо. Калган жетекчилерге тыюу салынганын себеби бизде ушундай бир практика болуп калды. Кээ бирки учурларда бир мекеменин жетекчиси ошол бир партиянын тизмесине талапкер болуп кирип, бүт административдик ресурсту колдонуп, кол астында иштеген кызматкерлерди колдонуп, анан кийин бир ошол партияны жеңишке алып келип, анан кийин ошол депутаттык мандаттан баш тартып, кайрадан баягы элеген кызмат ордуна барган учурлар болду. Бул жерде биз башка партиялардын мындай кандайдыр бир деңгээлде укуктарын чектеп коюп атабыз да, мындай тең шарт түзүп бербей атабыз. Ошол негиз болду. Ушундай биздин Борбордук шайлоо комиссиянын ою жетекчилер кызматын бошотуп, ошо элеген кызматын бошотуп, анан кийин шайлоого барыш керек. Ошондо тактоо иретинде жетекчиси, орун басарлар бүт баары бара албайт да шайлоого, туурабы? Орун басар дагы ал жетекчи болуп саналат да. Мен айтайын дегенимде, бул эгер шайлоодо кадыры болсо, моундай барса деле өтөт да, анан жетекчи болгондо эле, эгер анын кадыры болбосо, анда деле мисалы үчүн болушу мүмкүн эмес да. Ошого мен ойлойм, негизинен мына жогоруда баягы депутаттардын деңгээли жогору болуш үчүн мен ойлойм, ошо жетекчи ар бир тармактан барса жакшы болот эле да. Себеби ал жерде ошол шаардын же айыл өкмөттүн көйгөйү чечилет да. Анан бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кимдер барып атат? Мен ойлойм, ол жерде ресурс деген бул билбейм, өзүбүздүн практикадан деле көрүп атабыз да, биринчи адамдын кадыр баркына карайт. Онун иштеген ишине карабайт да. Ал эгер ошондой эмгек сиңирген болсо, аны жөн эле колдошот. Аны эгер эмгеги ол жерде кадыры жок болсо, ал иштеп аткан болсо деле аны колдошпойт да. Бул эгер карап көрүңүздөр, бул менин сунушум. Мүмкүн орун басарларга мындай бир мүмкүнчүлүк берсек жакшы болот эле да. Мына кечегиде барганда баары ушул суроо көп болуп атат. Бекмырза Асырбаевич, сиз туура айтасыз. Мондай бир жактан алгандачы, туура ким элдин ишеничине ээ болгон, ошол добушту алып депутат болот. Туура. Бирок ошону менен биргеликте башка партиялар катышкандар, алар башкача анализдейт экен да, башкача квалификация кылат экен. Муну, конечно, муну мекеменин жетекчиси кол астында мынча адам иштейт, ошон үчүн добуш алды депчи. А бирок эгерде мындай мыйзам тилинде сүйлөшсөк, урматтуу депутаттар, эгерде ошондой мыйзамды кабыл алсаңыздар, биз каршы эмеспиз. Биз ошо сиздер кабыл алган мыйзамдын негизинде иштейбиз. Андай болсо жетекчилерге мүмкүнчүлүк бергиле. Ал убактылуу токтотсун, элеген кызматын, анан шайлоого барсын. А мен просто баягы айтканым партия практиканы айттым. Анан кээ бирки учурда баягы добушка ээ болбогон кандидаттар, ошо партиянын талапкерлери, алар ошондой өзүнүн дагы мындай доводдорун келтирип, ушундай нааразычылык билдирип атат да. Бул эми сиздер чечесиздер эми аягындачы. Сунуш берип көрүңүз, биз карап көрөлү. Бирок бул жерде эки ача да. Ошону дагы эске алсаңыз, ошо. Рахмат.
Рахмат. Кийинки сөз Марипов Бакытбек Асамидиновичте. Саламатсыздарбы? Марлен Абдрахманович, мына 30 июнь 2024 жылы Ноокат, Ысыкөл жана Сверлов райондорунда шайлоо болуп, мына биз шайланып келдик да. Анан ушул жерде ажы сапарына кеткендер, мына Ноокат районунан 500 киши өзүнүн добушун бере алган жок да. Мына башка райондордон деле ушундай болду, мына Ысыкөл районунан, мына Сверлов районунан да ушул моменттер каралганбы? Узак сапарга мына 1 айга кетишти. Агитация башталганда кетти, шайлоо бүткөндө келишти да. Мындайча айтканда 1000 киши, 1000 шайлоочу өзүнүн добушун бере алган жок. Ушул моменттер каралганбы? Ал моменттерди биз айткандай жана дистанционный деп айтып кетип атпайбызбы? Ушу дистанционныйды эгерде МИД, биздин ички иштер министрлиги өзүнчө карап чыгып, кайсыл бир жерлерде кое турган өзүнүн сунуштары болсо, аны ЦИКке берет, ЦИК аны чечкенге мүмкүнчүлүгү түзүлөт да. Бул биринчиси дистанционный деген. Ал эми жана биз айткан электронный. Эми ал электронныйдын бир өзүнүн мындай рисктери бар да. Эгерде ал рисктерди бүгүнкү күнү мындай жокко чыгарсак, анда ал дагы кирет, ал дагы ошол мүмкүнчүлүк түзүлөт дистанционно мобильный приложение менен кирип добуш бергенге. Бирок бул жерде бир коркунуч бар да. Биз аны эмне үчүн азыр ишке киргизбей атабыз. Бир комнатага баарын киргизип алып туруп, ачкыла өзүңөрдүн соткаңарды деп туруп эле ошол жерден анан каалаган кишине добуш берип кое турган бир риск бар да. Ошон үчүн бул ишке пока аша элек. Эгерде келечекте барып искусственный интеллектти жана жанагындай Face ID'ни толук окуй турган, полный карай турган бир жакшы программа түзүлүп калса, анда буга мындай келечекте барганга мүмкүнчүлүк бар. Мыйзамга на всякий случай жазып койгонбуз. Мыйзамда бар. Бирок бунун тартибин качан киришин ЦИКке жүктөлгөн, а ЦИК даяр болгондо гана ошого барат да. Бүгүн азыр бара албайт. Дистанционныйды болсо жана айтып кеткендей, эгерде МИДке кайрылсаңыз, мисалы, МИД ошону действительно далилдеп берсе, анан МИД ЦИКке кайрылып ач десе, анда ачканга дагы мүмкүнчүлүк, по крайней мере, мыйзамда бар. А бирок качан ачылат, кандай ачылат, ал тартибин ЦИК өзү аныктайт. Рахмат. Мына ошол эле учурда биздин мигранттарыбыз, мына Ноокат номер 5 шайлоо округунда 91 000 шайлоочу бар да. 91 000 шайлоочудан мына кече 30 июнда болгон шайлоодо 25 000 тегерегинде айланасына шайлоочу катышты. Бир мандаттуу шайлоо округтарында 20 000ге жакын мигрантыбыз Россияда, Кореяда, Америкада, Казакстанда жана башка өлкөлөрдө жүргөн биздин мигранттарыбыз өзүнүн добушун бере алган жок да. Бул маселе кандай болуп калат? Бир мандаттуу шайлоо округтарында. Ошол мен айткандай эле дистанционный кирилди, каралды. Эгерде МИД эртең өзүнүн справкасы менен далилдеп Россияда же башка жерде участок ачышыбыз керек деген чечимин чыгарып ЦИКке берсе, ЦИК аны дагы колдоп, эгерде ачыш керек дей турган болсо, бүгүнкү күнү бул мыйзамда андай тартипке жол берилди. Просто ошол ситуациянын кайсы жерде кандай экенин аныктоо үчүн атайын эксперттик топ аныкталат. Алар мүмкүнчүлүктү биз түзүп бердик. Мына дистанционный деген ошол мүмкүнчүлүк. Сиз айткандай мигрант болобу, башка жакта болобу, келет, атайын ачылган, атайын ошол посольстволордо ачылган жерлерге келет дагы кадимкидей өзүнүн добушун берет. Өзү жалгыз кирип электронный ачып алып ошол жерден добушун берет. Рахмат, ушуну мен сунуштап кетет элем да. Мына ошо мигранттарыбыздын жана ажы сапарына же башка узак сапарга кеткендерди дагы сөзсүз түрдө ушулардын укугу тебеленбесе да. Кийинки суроом, мына айылдык кеңештин депутаттарынан да суроолор келип атат азыр. Жогорку билим, азыркы мына боло турган шайлоодо айылдык кеңеш депутаттарына жогорку билим керекпи же кереги жокпу? Бизде турат ки жогорку билим болуш керек деп. Айылдык кеңештин депутатына Жок, айылдык эмес, шаардык кеңештерге. Айылдык кеңешке кандай болуп калат? Айылдыкка жок, айылдык кеңешке жок. Кереги жок айылдык кеңешке. Ушул жерге да сунуштап кетет элем мен. Айылдык кеңешке дагы жогорку билимди кошуп кетсек. Себеби көптөгөн айыл өкмөттөрдөн көптөгөн мына муниципалдык мамлекет кызматкерлерден да суроолор, сураныштар келип атат да, ушул айылда деле билими көп, биздин мыкты талапкерлерибиз көп да. Жогорку билимди кошуп кетишибиз керек деп ойлойм да. Себеби бюджет маселеси каралат, жана башка маселелер каралганда бир топ талаш тартыштар болуп калып атат да, түшүнбөстүктөр болуп калып атат. Дагы бир айта кетчү нерсе, мына шайлоо ноябрь айына коюлуп атпайбы? Суук түшкөн мезгилге. Ушуну бир аз
күн жылуураак мезгилге койсок болобу? Уже болбой калды, анткени указ чыгып калды уже. Эми кийинки шайлоолорго бир сунуштап кетет элем да, себеби күн жылуу мезгилде өткөргөн шайлоого акча каражат, расход деле азыраак кетмек да. Себеби күн суук кезде мына биздин урналарыбыз, жанагы отпечатканы ала турган аппараттарыбыз күн суук мезгилде бир аз иштетиш кыйын болуп атат. Жана үгүт иштерин жүргүзгөнгө дагы бир топ кыйынчылыктар жаралып атат да. Ошону да бир сунуштап кетет элем. Рахмат чоң. Рахмат. Процедурный биринчи микрофон. Рахмат, урматтуу Жамил Кубанычбековна. Урматтуу Марин Абдрахманович, тактоо иретинде да жана сиз СИЗОдогулардын дагы пробация жөнүндө тиешелүү эмес, СИЗОдогуларга тиешелүү деп коюңуз. Биринчи түрмөдөгүлөр дедиңиз. Бирок баягы тергөөнүн баягы изолятор, тергөө изолятор. Кээ биркилерине соттун өкүмү чыга электер да болот да. Кээ биркиси чыгып отургандар болот СИЗОдо. Кээ биркилер соттун өкүмү чыкпагандар, алардын укугу кандай болот? Ошону тактап коюш керек да, ушунучу. Бул жерде жана вступивший законную силу деп койдук. Законный сила. Сот чыккандан кийинкилерге. Сот чыккандан кийин. Сот чыккандан кийинкилерге. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Танапистин убагы келди. Азыркы ушул эки маселени мыйзам долбоорларын карап, андан кийин бир эле токтом долбоору өзүбүздүккө калат экен. Убакытты узартып албайлыбы? Каршы эмессиздерби? Каршы эмеспи? Убакытты узартуу боюнча добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Макул 58, каршы 1, баары 59, каталды 87. Убактыбызды узартып алдык. Кийинки сөз Мураталиев Марат Молдоновичте. Рахмат, Жамила Кубанычбековна. Мен азыр бере турган сурооду Сүйүн Абдыразакович берип койду. Сүйүн Абдулдаевич, кечиресиз. Ана могу эмен айтам да, азыр 51 кишиден деп атпайсыңарбы? Эми 2 шаар республиканского значения, это ладно, пускай бирдей болсун да. Ана мына шаардык кеңештерди калган айтып атпайсызбы, жана дой, мынчадан мынчага же. Ушунун баарын единый кылып койсо болбойбу? Чё от этого зависит? 51 кылган менен 45 депутат болгон. И зарплату не получает. Биз да шаардык кеңеште депутат болдук да, от этого ничего не изменится. Шуну айтсаңыз кандай болот? Биздин оюбузга койсо, мен оюм айтып атырмын да, сизге сунуш киргизип. Биздин оюбузга койсо, мен чынын айтканда сиздей эле позициядамын да, көбөйүп салса көбөйүп салалы деген. Бирок эми ошону көбөйт деп бирөөлөр суранып атабы? Жок, эч ким көбөйт деп суранган жок. Эми ошондо ушун деле единый кылып койбойбу? Көбөйткөнгө каршычылык. Эми бу жерде мондойлор бар да, азыр шаардык кеңештердин өздөрүнүн встречалары болот, башка иштер болот. Ошондой кезде там 50-50ден ашык деп, это билбейм мен. 45 депутатпы, жана бүт шаарларга. Ошону карап көрүп турушу 45 боюнча баарын эле чогуу калтырып койсо болот да. Ал 51 депутат болгондон айда ничего не изменится. Сиз менен бир жагынан макулмун, бир жагынан бир нюанс бар да. Мисалы, Орловка деген шаар бар, болгон 3000 избиратель да. Эми 3000 менен избиратель менен 41 депутат. Жана апарып кошкоңла башка шаарга, жанында киргизип алса, туура эмес болуп калат го. Ошону айтып, анда 51 кишинин деле бир эме кылып туруп, ушул жагын карап көрүш керек дейм да. Мындай кылайлы, укреплять эткенге аракет кылайлы максимально мындай. Өтө чоңдорду эмес, бир кылып туруп эле, анан кичинекейлерди отдельно кылып туруп элечи. Ушундай бир. Жок, эми частично жанагындай болуп калса, через анда карап көрүш керек да. Ата жана эки республиканский эмедеги значениеде шаардан башкасын баарын карап туруп бирдей эле кылып койсо болот. Хорошо, Марат, карап көрөлү. Анан жана айылдык кеңештин депутаттары, азыр менин коллегам менен мурун туура эле айтып кетти. Берге действительно эле азыр диплом менен коюш керек. Сиз айттыңыз да, шаардык кеңештер образованный болуш керек, айылдык кеңештерге чөй баары эле бара бериши. Это кыйын болуп атат, жана айыл өкмөттө кээ бир чечимдерди кабыл алганда көрдүк да бунун баарын. Ошон үчүн ошол жерге эле грамотный адамдар иштесе, хотя бы техникум институтту бүткөндөр. Барат, өмүрү эмес жок, бир киши айтып койсо, ошо айылдык кеңештин бир хотя бы чечимин кабыл алып атканда туруп алат, өзү түшүнбөйт. О чем сам говорит, да? Хотя бы ошо бир образованиясы бар адамдар деле шайланса ошол жерге, жеңилирээк болот болчу айылдык кеңештерге. Азыр баа тууган клан кылып туруп эле диплому барбы, жокпу, билими барбы, жокпу, шайлап берип атабыз, и там ходят, и там бодаются, да? Ошон үчүн ушундай карап көрөлүк эме болсо, сунушта кандай дейсиз? Билесиз, мурда даже жогорку кеңештин депутатына
образование керек меселе бара бара аны киргиздик. Мурда даже шаардык кеңешке да кереги жок эле, аны да мына Кудай буйрса киргиздик. Мен ойлойм эми айылдыкына деле бир учур келет, бирок карап көрөлү, сиз сунушуңузду бериңиз, бир карап көрөлү. Сунуш берип атам мен. Анализдеп, экинчи окуга чейин анализдеп жообун айтам анда. Рахмат. Рахмат, процедурный 5-ші микрофон. Рахмат Тураим. Я вношу свое предложение о том, чтобы приостановить обсуждение, потому что очень много повторяются вопросы, и тем более этот вопрос очень подробно изучался у нас на комитете. Прошу, уважаемые коллеги, поддержать, потому что все вопросы во втором чтении на самом деле в письменном виде можно будет нести, а так вопросы повторяются. Прошу поставить на голосование. Рахмат, урматтуу коллегалар, Гулия Ахматкуловнадан сунуш түштү. Суроолорду токтотуп, добушка өтөлү деп. Сунушту добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 59, каршы 3, бар 62, каталды 87, сунуш өттү. Комитеттин корутундусун окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымынын орун басары Ханжеза Карим Лимзаровичке сөз берилет. 5-ші маселе боюнча Марлен Абдрахманович отура бериңиз. Гулия Ахматкуловна, большое вам спасибо. Рахмат, Жамиля Коночбековна. Комитеттин 2024 жылдын 10 сентябрындагы корунтусу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам акталарына жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын шайлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына жергиликтүү кеңештердин депутаттарына статус жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, биринчи окууда колдоо бериңиздер деп суранам. Рахмат. Аппарат каттоону ачыңыздар, кошумча каттоону. Каттоодон 87 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 68, каршы 3, бар 71, каталды 87, мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Рахмат, чакырылгандар. Кийинки 6-чы маселе боюнча Карим Лимзарович, комитеттин корутундусун окуп коюңуздар. Комитеттин 2024 жылдын 10 сентябрындагы корунтусу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам акталарына жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына борбордук статус жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына Ош шаарынын статусу жөнүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, биринчи окууда колдоо бериңиздер деп суранам. Рахмат. Аппарат кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 87 депутат өттү. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 71, каршы жок, бары 71, каталды 87, мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Чакырылгандар, бара берсеңиздер болот. Рахмат. Процедурный 2-ші микрофон. Рахмат, урматтуу депутаттар. Сунуштарыңыздарды болсо берсеңиздер күтөбүз. Анан биринчи маселе боюнча каршы басылып калды да, бирок ал баары за айтып коелучу процедурный. 7-ші маселе боюнча чакырылгандар келдиби? Орун алсаңыздар.
Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири менен кайтарылып берилген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жер участоктарын которуу, трансформациялоо жөнүндө суга тайдуу жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга, трансформациялоого мораторий киргизүү жөнүндө, мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн макулдашуу тобун түзүү жөнүндө Жогорку Кеңештин токтомунун долбоору, мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Мурат Алиев, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитет караган. Баяндамачы Сатыбалдиев Асылбек Владимирович, министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин директору. Сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Жаңы эле айтылган мыйзам долбоору кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын президентинин каршы пикири менен артка кайрылган. Ошол мыйзам долбоорун кайта макулдашуу вариантын иштеп чыгууга жумушчу макулдашуу топ түзүп берүүнү суранат элем. Рахмат. Рахмат. Токтом долбоорун добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 66, каршы жок бар 66, каталды 87, токтом долбоору кабыл алынды. Рахмат. Процедурный биринчи микрофон. Шайлоо мыйзамы боюнча мен макул добуш бергем, туура эмес басылып калыптыр. Шайлоо мыйзамы боюнча. Аппарат, эске алыңыздар. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибиндеги бардык маселелерди карап чыгып, мыйзамдарды кабыл алдык. Эртеңки жыйналышка чейин сак саламатта болуңуздар.